Темал аке, мынакей Кудайга шүгүр. Азыр ошо эгемендик келип, динге бардык жака ошо уруксат берип койду. Анан бир убактарда бир адамда ошо каяктан келдим, эмнеге жаралдым деген суроо дайыма болуп турат экен да. Болуп турат. Анан мына ошо биз баягы атеизм менен баягы советтик эмеден кутулгандан кийин көпчүлүк ушул жөнүндө ойлоно баштадык. Ооба. Анан ушул учурда бизге мына 100 деген секталар, жамааттар каптап кирди дагы. Мындайча айтканда Кыргызды бөлүп алды да. Кимизи биринчи кайсы жерге жетип өзүнүн окуун орнотууга жетишсе, ошол жерде өзүнүн жамаатында тартканга жетишти. Муну моюнга алышыбыз керек. Бүгүн бизде мына ошол эле баптисти да бар, Егависти да бар, исламдын өзүндө эле бир 10дон ашык жамаат жүрөт. Мына Хизбут Тахрир дейбиз, салафизм, вахабизм, таблик жамааты дейбиз, башка мына ошо жамааттар жайнап кирип эле баягы элди бир как институт катары кирди да. Анан элди ошол жерине тартып алды. Экинчи маселе мынакей, мисалы үчүн бизде буга чейин Куран ушу адам өлгөн жерде эле окулуп бир модага айланып калды да. Салтка кирип калды. Чындыгында буну биз маанисин түшүнбөсөк дагы эптеп жаттап алып эле, чалап ала окуп туруп, ошо элдин көзүнчө ошо маркумга бир багыштап бир бата тилек кылып коелу деген мааниде эле Куран колдонулуп, анан башка жерлерде Куран окулбай эле, Курандын маанисин айтпай, жалаң ошо хадистер менен, анан айрым бир аалымдардын жана жазган китептери, илимий тафсирлер аркылуу эле ислам ушуга чейин келди да. Анан экинчи маселе мынакей, бүгүнкү күндө бизге бардык диндер маалым болуп калды да. Баягы советтик доордо бул жабык тема болчу. Муну ошол айрым эле адамдар билбесе, бардык эл буга сүңгүп кире алган эмес. Мисалы үчүн ошол эле христианствону алалы, иудаизмди алалы, индуизмди алалы. Мына бүгүнкү күндө бизге кирип аткан дагы бир топ теңирчилик деген дагы түшүнүк кирип атат. Адам ушу динден эмнени талашат? Негизи бул Кудай деген бирөө, жалгыз Кудай дейбиз. Демек жалгыз Кудайда бир эле дин болуш керек. Адамзатка ал дин менен бөлүп таштабаш керек. Ал окутуу болгондон кийин бир автор бир эле нерсени жасат, мисалы үчүн. Мен өзүмдүн баа чолок түшүнүгүмдө да. Анан ал ошол жазган теориясынан чыгып кетпейт. Ошону эптеп ушу аягына чейин жеткизишке аракет кылат. Мисалы үчүн мен бир машина жасай турган болсом, анан ошо конструкциясын баштагандан баштап аягына чейин идеалына жеткизишим керек. Ошол менин миссиям болуп калат да. Демек Аллах Таала адамды жараткандан кийин деле ошо бир динди берди, ошол дин менен кыяматка чейин жеткириш керек. Адамзаттын миссиясы ошол болуп калат да. А эмне үчүн адамдар ушунчалык динге бөлүнүп, анан бирибиз менен бирибиз ушу душман болуп согушканга чейин барабыз да? Мунун катачылыгы эмнеде? Мен эми өзүмдүн башымдан өткөн бир-эки нерсени айтып берейин. Мен ошо 30 жашка чейин түштүк жакта 9 жыл абдан жакшы мударистерден окудумбу. Ошол убакта эле мен Куранды тафсирлери менен Сахих аль-Бухарини, жанагы Хидая Шарифке чейин фик маселелерин окуган болчумун сабагын. Эми албетте жаш убакта ошончо нерсе окуганда өзүң ичиңде ойлоп каласың да, мен бир топ билимдүү болуп калдым деп. Анын үстүнө ал совет доорунда арабча которуп эч ким окуш бул чанда кезикчү. Андан кийин мен Чыңгыз Төрөкулович мени Академия наук киргизгенден ал жерде да бир топ жыл иштеп калдымбы. Анан 2000-жылдардын тегерегинде ушундай бир окуя болду. Ушу Чыңгыз Төрөкуловичтун үйүндө 2-чи кабатында. Анан ал мага мындай деди да. Темиралы, биз дин деп сен айткан сөз айтты. Дин. Чыңгыз Төрөкулович ушул суроону берди сизге. Мага берди да. Мен муну Темиралы, биз дин деп жатабыз. Бул дин деген сөз эмнени түшүндүрөт деди. Дин деген эмне? Анан ошондо мен 9 жыл традициялуу окуган, ошо мусулманчылык боюнча. Бир нече жыл академияда иштеген киши келтирип калдым да. Оозуман келмем түшүп калды. Жооп бериш керек. Мен ушул суроону өзүмө бербепмин. Дин деген эмне? Мен муну көп эле аалымдарга берип жүрөм. Көп эле философторго, окумуштууларга берип жүрөм. Мунун жообу илимде дагы, философияда да аныктала элек. Дин деген эмне? Бүгүнкү күнгө чейин.
Ошону тиги Чыңгыз Төрөкулович билет да, ал дүйнөлүк чоң конференцияларга метип ал билет дагы, анан мага секейин жылдырып атат да, билмесем болду. Анан мен айттым, Чыңгыз Төрөкулович кечирип коюңуз. Мен чынын айтайын, бул суроого теманы ойлонбоптун. Ойлонбоптун да, даяр күлүп койду. Сен аны Курандан кара деди. Куран ал ислам дини дегенди дагы, дин деген эмне дегенди айтат болуш керек, айтпай койбойт ал дин. Кудайдын китеби болгондон кийин. Анан мен 3 жыл Куранды кайра ого көзүм тесилип окуп атып, дин деген эмне деген суроого жооп бар экен. Сен көргөнсүң мен. Демек аны Чыңгыз Төрөкулович окуп көргөн го дейм анда аны. Жо, бул ал батышта бир жолу айтып атпайбы, ушу дин темасына сиз арасында кайрылган жазуучусуз десем, жо, мен күнү келе кайрылам дин темасына. Мен кат десем, ой, мен ат тезен кургатпай эле Европада жана христианство, мусулманчылык, буддизм, ар кайсы, суфизм, ошо ар кайсы эмелерге чакырып берет, колум бошсо барып кылам деп. Мен андан узак эмесмин. Анан ошондо мен дин деген эмне деген китеп жазганмын, трактат кичинекей. Чыгара элекмин, мына канча жыл болду аны жазганыңызга? 20 жыл болуп калды. Эми чыгарайын деп атам, анткени Куранды буга чейин чыкпаганын эмне себеп болду аны? Чыкпаганын себеби мына азыр барып туруп, мен муну мактаныш үчүн, мен пайгамбар жашына өтүп калганда мактангым деле келбей калат. Муфтиятка бар, академиялык философторго бар, арабияга бар, дин деген эмне десең буга жооп бере албайт. Анткени муну конкреттүү тема кылып караш элек. Эмне үчүн айтып атам? Мына мен сага сен арабчасын мен карап турайын, сен кыргызчасын оку. 48-сүрө, Жеңиш сүрөсү, 28-чи аят болуш керек. Так, 28. Алла окуйму? Мен да таап алам. Дин тууралуу. Айт, окуй бер. Ал Алла өзүнүн элчи пайгамбарларын туура жолду жана ак динди бардык диндин үстүнөн бийик коюш үчүн жиберди. Алланын өзү буга толук күбө. Мындай кылайлы. Биз мына мечит, медреселерде жылаң ислам дининин жол жоболорун айтып келип атабыз, окутуп келип атабыз. Ислам дини деген эмне жөнүндө? Ошол жөнүндө жазылган көп китептер бар. Анан Курандагы динул хак деген терминди ак дин дегенди. Дагы ислам дини деп түшүндүрүп атабыз, андай эмес. Ак дин башка, ислам дин башка болуп калат. Ак дин башка, ислам дин башка. Мына маани бербей атканыбыз ушунда да, билим катары. Эми традицияга кайрылайлы. Салтка. Манас эпосу деген бар. Ушунда Саякбайда дагы, Сагынбайда дагы, мисалы Сагынбайдан бир айтайын. Анда бата билбеген, ак динине кирбеген деп, мына Кытай жакта айтат. Кыргыздын дини ак дин экен да. Анан ак дин деген көп келет, Манас эпосунда. Анын бир мисал. Эми Жусуп Баласагун деген бар, биз университеттин атын койдук. Мына 10-кылымда жашаган. Арттырып ак дин үчүн сунган колун деп жазат. Ак деп жазып атат. Ак дин үчүн сунган колун деп. Эмне үчүн окумуштуулар айтпайт? Кыргыздын дини ак дин экен деп эмне үчүн айтпайт? Манаста айтылып атса, Баласагунда айтылып. Алмамбеттин келген учурунда да ошондо айтылган жери бар да, кара динден ак болуп деп. Демек анын мурунку дини кара дин эле, кийин ак динге кирди деген маани айтылат да. Ага арагында булар жасалма тенгирианство дегенди которуп алып, теңирчилик деп. Бул 25-30 жыл болду, мындай сөз жок болчу. Чилик дегенди кийин кошуп алды. Орустун жанагы батыштын тенгиризм, тенгирианство дегенди которуп алып. Карасаевдин сөздүгүндө жок ал. Теңирчилик деген сөз жок. Манаста да жок. Манаста да жок. Эпостун баарында жок. Теңир бар. Бул боюнча мен да абдан теңир жалгасын бар. Көрдүм.
Терминди эмне үчүн мен айтып атам? Термин бузулганда бардык науканы кулап түшүп калат. Аны сен түркүң. Жасалма, эч нерсе жасай албайсың. Сенден башка киши да көрүп турат. Куранда 4 жыл айтат ак дин боюнча. Эми бул эле эмес. Куран ак дин дегенди айтат. Калыс дин дегенди айтат. Туруктуу дин дегенди айтат. Ислам дини дегенди айтат. Демек 4 дин жөнүндө 4 түшүнүк бар. Анан ошо муну эмнеден түшүнөсүң? Оболу дин деген эмне дегенди түшүнсөң, анан түшүнөсүң муну. Мен карасам муну 700 жыл мурун дин деген эмне деген маселеге Мир Саид Шариф Журжани деген болгон. Аны Амир Темир Иран жактан чоң окумуштуу философ, астролог, астрономияны, тилди жакшы билген окумуштуу катары Самаркандка келип. Ошол кичине жазган болуптур. Туурасын кичине. Азыр барып туруп айттым го. Ар кайсы Арабиядан, Пакистандан окуп келген аалымдарды да Москванын, Франциянын, Лондондун академиясында отурган окумуштуулардан да дин деген эмесең жооп бере албайт. Жооп бере албайт. Ал өзүнүн бир түшүнүгүн айтышы мүмкүн, бирок тарыхта бай адам ар ким өзүнүн ишенген дининдеги түшүнүктү бериши мүмкүн да. Мисалы үчүн христиандар ошол эле түшүнүктү берет. Ыйык тексттердеги дин жөнүндөгү түшүнүктү айтып бере албайт. Ал изилдеп көргөн жок. Маселе ушунда. Биздин жанагы конституцияны билбей атабыз деп атпайбы азыр? Мыйзамды. Биздин Куранды түшүнбөй жатканыбыз биринчи ошо дин деген түшүнүктү ордуна кое албай атканыбызда. 54-сүрөнү. Ай деген сүрө бар да. Так, мына ай сүрөсүнө келдик. Ушунда 3-4 жыл айтат. Алла Таала айтат. Биз Куранды эстегенге жеңил кылдык. Эстеген барбы дейт. Эмне деп түшүнөсүң? Демек биз жеңил кылдык. Ошону түшүнүп, эстеп, изилдедиңерби деген маанини берип атат. Мына 40-аятта айтып атат. Биз Куранды эстегенге жеңил кылдык. Аны эстеген бирөө барбы дейт. Эми токтоп тур. Мына ушул Куранды көтөрүп алып. Мына жерде Кыргызстанда эмне көп? Мечит көп. Балким 100 кишиден 1 киши окушту билет да. Оригинальный текст. Текстин өзүн окуганды билет. Или жөн эле жаттап алган словесный. Балким ошо 1000 кишиден 1 киши которуп түшүнүштү билет. Ушуну айтып атат. Эми бул азыркы 11-классты жакшы окуп бүткөн баланы 6 ай сабак берсең, ал Куранды которо баштайт. Ал араб тили андай туура сабак берип окутулса, интенсивный курс болсо. Ал араб тили андай деле кыйын тил эмес, ал жандуу тил сүйлөнүп аткан. Ал окумуштуулар тиги мертвый язык деген сүйлөнбөй калган тилдерди изилдеп атат. Англис тилин, француз тилин, немис тилин, азыр бардык эле тилдерди 6 ай курстар бар интенсивный. Анан бир жолу мен 5-6 балага кошулсам, алар Египетте 11 жыл окуп кетти. Анан ошо арабча билип алганын, аяттарды, хадистерди окугандарын өзүнчө бир чоң илим катары элестетишип алыптыр ва шарият китептерин. Анан мен мындай сүйлөшсөм, мындай карайт да. Айттым, балдар. Силер ошо бул жактан ошо жак иштей турган болуп окупсуңар. Силер араб тилин жакшы билет экенсиңер. Кыргыз тилин билбейт экенсиңер, бияк бул жакка сен иш кылбайсыңарбы? Квалификацияң жетпей атат десем кызарат. Эмнеге? Сен сүйлөгөнүңөн билип атам дедим. Сен кыргызча жакшы сүйлөй албайт экенсиң. Түшүндүрө албайт экенсиң. Биздин бир кемчилдигибиз ушунда да. Биздин балдар чет өлкөдөн ошо дин боюнча окуп келет, анан кыргыз тилин же сыйлабайт, же кыргызча пайдаланбайт. Анан ал интеллигент сукпайт. Ал эмне, ал кайсы тилде сүйлөп атат дейт кээ бирөө мага. Ушунда бир
оору бар бизде, ушул аяк кояткан. Арабияга каршы эле билим андай эмес. Арабтар ошол орто кылымдары бизге келип окуп жүргөн, Бухара, Самарканд. Ооба. Хадисти, тапсирлерди биздин алымдар. Мына эң жакшы диний жанагы шариат маселелерин маргылаңдык алым жазган Шейхул Ислам Бурханиddin деген. Әлигече дүйнөнүн бар тилдерине которду. Арабтар окуп жүрөт ошону. Муну эсептешибиз керек. Ал дин түшүнүгүндө биз Арабия, Пакистандан алыптабыз. Муну чукуп келсең, кыргыздар Мухаммед пайгамбарга чейин мусулманчылыкты кыргыздар жүргүзгөн болуп калат. Адал арам деген түшүнүктөрдү биз жасаганбыз миңдеген жылдар. Эми ал өзүнчө чоң тема. Жанагы миңдеген жылдар. Азыр менимче ынтымакка келели деп атпайбы? Мына биздин президент шайлады, ынтымакка келели деп атабы? Баарысы ынтымакка келиш керек. Баарысы ынтымакка келиш керек. Демек, дин алымдары дагы ал кайсы динде, кайсы сектада, кайсыл жакта болбосун. Ой, ал секта жөнүндө сөз жок. Бул Куран түшүнбөй атасың, анан ал секта. Куранда айтат, ар кимди бөлүп алганда өзүнө тийгени менен сүйүнүп жүрөт. Ошого ыраазы болду. Ал дин эмес. Ал дин эмес. Анда бир кызык бар да. Kur'an'da terim var. Sirat-ı Mustakim деген. Turuktуу жол деген бар. Анан Hidaya деген сөз бар Kur'an'da. Tuğra жол деген. Ökөөсү тең Сүре Фатихада келет. İhtinat Sirat-ı Mustakim деп атабы. Tuğra жол менен бизди туруктуу жолго башта деп атат. Демек, экөөсү эки маанинде. Булар жөнүндө туура жолго баштады эле го. Түз жолго баштады. Туруктуу жолун кайсы, туура жолун кайсы? Мен карап жаздым ал эмесине. Туруктуу жол эч качан бузулбайт. О жибек жол да мисалы. Жибек жол бузулган эмес. Коммунисттин доорунда да бузулган жок. Амир Темирдин доорунда да, Чыңгыз Хандын доорунда да, андан мурун да бузулган жок. Ошол эле жол бүгүнгө чейин иштеп атат. Туура жолуң ошого кошулган жол. Бу шайтанга каршы коюлган жол бар, туруктуу жол. Аны ханифтер дейт. Ибрахим пайгамбар ханиф болгон дейт. Ошондо үзүлбөгөн жер бетинде Кудайга ишенген адамдардын жолу бар. Туруктуу жол. Ал пайгамбар келеби, келбейби, ал улана берет. Бир пайгамбарга ошо туура жолду берет. Ошо жол илинип калсын деп. Ошо жолго туура жолду кошуп коет. Ошо туура жол менен барасың. Муса пайгамбарга да берген, ал бузулду. Иса пайгамбарга берди, ал да секте болуп бузулду. Мухаммед пайгамбарга берди, бул да секте болуп атат. Ушуларды биз ажыратып Курандан окуп көрмөйүнчө кантип табасың? Арабия менен окуп келип иш бүтпөйт. Мына ушул жерде сүйлөшүш керек. Туура. Кыргыз тилинин ресурсу менен, кыргыз тилинин аң сезими менен мына арабчасын коюп ал, кыргызча котормосун коюп ал, изилденген эмгектерди ушул жерде сүйлөшүш керек. Бардык контингент. Философ болобу, аалым болобу, сүрөтчү болобу, кайсы кесипти аркалабасын. Мага бирөө айткан, мечиттин бир жакшы жери дейт. Министриң деле, президентиң деле, тиги көчөдөгү иштегениң деле баарысы бир катарга туруп эле. Эч кандай даража билинбей эле Кудайга ийгилик кылат экен. Ушунусу жакшы экен деп айтты. Ушул жерде бир калыстык, бир теңдик бар экен. Башка жерден көрүлөт. Туура айтты да. Ошондой болуш керек да.